Leйлек районунун Саада айылында чечилбеген көйгөйлөр аябай көп. Көпчүлүк бөлүгү Саада айылын Тажикстанга карайт деп ойлошот экен. Чындыгында ал жер Кыргызстандыкы жана Кыргызстанга карайт. Саада айылынын ичинде кыргыздардын жери бар. Тажикстан менен жакын чектешип турат. Биздин каналга Каштыбаев Шакирдин аттуу ошол жердин тургуну кайрылды. Ал жерде Тажикстан тараптан уйларын жана ошондой эле көп нерселерин уурдап кеткендигин айтышты. Ал мал уурдалгандан кийин туугандарым баары ал жерден кетесиз деп айтып жатышат. Бизге эч ким жардам бербейт. Жалгыз мал чарбасы менен тиричилик кылчубуз. Эми мал да кармабайбыз. Бир-эки үйдүн ээлери апрелдеги уруштан соң көчүп кетишти. Урушта 9 үйдү күйгүзүп, калган үйлөрдү тоноп, мал жандыктарын, телевизор, кымбат кийимдерин уурдап кетишкен. Кыскасы эч ким көңүл бурбай турган болсо, азыркы учурда Саада деген жерибиз баары Тажикстанга өтүп кетиши мүмкүн деп айтып жатат. Жана жакынкы күндөрү 29-30 ноябрда түндө уйларыбызды алып кетишти. Ушул маселени жогору жактан суранат элек. Бизге да көңүл бөлүп, малдарыбызды кайтарып алып беришин суранат элек деп биздин мекендешибиз биздин каналга кайрылды. Видеого лайк басып, жогорку кеңешке бул маселени караш үчүн таркатып жибериңиздерди суранат элек. Урматтуу кыргыз элим, мына бул үй Саада айылынын тургуну Ахмат Буктур деп өтүп кеткен шунун кемпири менен баласы жашайт бул үйдө. Бул үй мына бул Тажик Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы жолдун күнчүгүш жагы Тажик, батыш жагы Кыргыз жашайбыз. Бул Саада айылы мурун 280 кожолуктан ашык толуну бардыгы кыргыздар жашаган. Сайыз бузулгандан кийин алып көчүп кетип азыр bir 10 çaktı kocalık kalgan Tacikistan teritoriyasında. Bizde bette 25 kocalık yaşayız. Ademler Sada ayında. Bizde Sada degen statüsüm yok. Bir yerge bir arzanı bir neme kılar desen statüsüm yok. Sada degen neme yok. Bizde de böyle çoğundur yaxşı bilbeyt. Buna bu yol mene koyup durganımızlar. Üstü Kırgızstan o kanal bunu dönmüş sıcağı Kırgızstan. Kulunda aylı. Bir de Taciklerin kanalı ötken. Bu kanalda maşında gelende mana şu yol. Buru mazarımızga gün çağışka karab ketken yol üstü Kırgızstan. 31 hektar yerimiz var. Mana bu Melekan'ın ağılları. Mana bu yolun bu tamamı bir de Kırgız komşuları olgun. Onlar köçüp ketken. Böyle uyları buzulmuşlar. Mana bu ağılı. Mana yolun nasıl? Canlı ağılı. Şu ağıldan 3 gün oldu. 3 bölüm malını vurup gitti. Bunun zıpınlarını bozup, onda işte zıpınları bozup, cüp taşap, tümünde vurup ketken. Hiç kanday dayınız yok. Nerede malları olgun, şu mal, şöyle cibini kesip, alıp ketip kalan. Bizim yerinde sizlerden soran arıyoruz. Şu Sada degen ayılga bir, içinde kömür vurup koysa, çoğunlarımız degen. Malumatı bildirmekçiyiz. Bizde mana 9 uy ve özü 17 uy bolgan, şundan 9'unu küygürgen. Lağa şu mana Türkiye'den jardan boldu, özünün yerimizden jardan boldu. Kayradan uyuz turdu. Jolgon maldarыбыз, maşineler, traktörler yok bolup izini soğutup ketti, onu hiç kim söylegen yok. Bizde belde hiç kандай bir İşte turgan işimiz yok, turuktu. Buna benim kamam şu bir oldu bitti. Kimde işi olsa aparıp işletip, kişiler çay çaka olsa. Саада айылынан көчүп кетебиз деп ушунчалык коруп калышып тур ошол жердеги элдерчи. Ушул маселени жогору жака мен дагы кайрылат элем. Ушул маселени ушул элдерди безилетпестен эле карап берип койсоңуздар жакшы болот эле. Ал жерде эми эле мал курайса аны уурдап кетет деген, көпчүлүк ушундай кыйынчылыкта жашайт деген. Ушул маселени сиздер дагы көрүп турасыздар. Лайк басып, болушунча таркатып жибериңиздер. Муну Камчыбек Ташиев жана ошондой эле президентибиз көрүүсү үчүн.